Бул көмөкчөрдөн сайыз убагында өндүрүлүп, көп жылдан бери иштеп мөөнөтү аяктаган эски трансформаторду жаңысына алмаштыруу жумуштары аяктайын деп калды. Чет өлкөдө өндүрүлгөн трансформатордун кубаттуулугу 2 эсе жогору. Мындай жумуштар калыптуу күз-кыш мезгилинде үзгүлтүксүз сапаттуу электр энергия менен камсыздоо максатында жасалып жатат. Eskinin işi eski 25 мегавольт ампердик мурдагы трансформаторду оңдой келгенде жем майын тетиктерин алмаштырууда көп кыйынчылык алып келчү. Мисалы коргоо жабдуулары механикалык түрдө иштечү. Эми санариптешкен жаңы трансформаторду тейлөө адистери үчүн жеңилдик алып келет. Сайыз убагындагы трансформатор менен бул трансформатордун айырмасы бунуку бүт баары орду менен обслуживанияга дагы жеңил, баары жаңа оборудование. Сайыз тукунда биздики элементарный радиаторларына май кетип калчу, шибер деп коебуз, ошо шиберлерине май кетип калчу, а булардыкы жаңы, сальниктери жаңы, трудозатраты аз да сайыз тукуна караганда. Обслуживанияда жеңил, мындай келесиң, май аккан жерлери болсо кичине протяжка кылып кетсең токтобойт. Кант көмөкчү ордонуна Кытайдан келишимдин негизинде келген 4 трансформатордун бири орнотулду. Коңшу өлкөдөгү заводдун өкүлдөрү кыргыз адистери менен биргеликте жабдуу ишке киргиче чогуу иш алып барат. Биздин завод көмөкчү ордонго байланыштуу баардык жабдууларды чыгарат. Бул ирет Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы ортосундагы келишимдин алкагында 4 трансформатор алып келдик. Жабдуулар 5 жыл аралыгында бузулуп же доо кетсе жоопкерчилик алабыз. Биз трансформаторду орнотуу иштерине баштан аяк катышабыз. Кант 110-35-10 киловольт көмөкчү ордонунун милдети 3 айылды жарык менен камсыздагандан тышкары жогорку чыңалуудагы кызымдардан алган электр энергияны кубаттуулугу төмөн көмөкчү ордондорго бөлүштүрүү. Мурдагы трансформатордун кубаттуулугу жетпей, маселе жаралып келген. Авариялык учурда бир трансформаторго баардык кубаттуулукту жүктөгөндө 25 мегавольт амперлик көтөрө албагандыктан бизде өчүрүлүү жерлер болчу, жаралган. Азыркы учурда 2 трансформаторду 40 мегавольт амперлик койгондо булар болсо параллель иштеп туруп эле ар кандай учурлар, авариялык учурларда биз бир трансформаторго баардык мощностьту жүктөп беребиз. Энергетика тармагында күз-кыш мезгилинде камылга аяктайын деп калды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому билдиргендей, сентябрь айынын акырына карата Бишкек электр тармактар ишканасы реконструкциялоо жана курулуш планы боюнча жогорку чыңалуудагы көмөкчү ордондорунда жабдыктарды алмаштыруу иштери 80-90% аткарылды. Уланбек Тиканбаев, Эрмек Кадыров, Ала Тоо 24.